Марксисттик жана социалисттик феминизм кыймылдары 1960-жылдарда өнүгүп баштаган. Бул мезгилде капитализм чоң сынга калып, солчул кыймылдар күчөп турган. Жогоруда аталган феминизм кыймылдары жеке менчик институттар менен гендердик таптык, теңсиздиктин ортосундагы мамилелерге таянуу менен өз жоболорун иштеп чыккан. Бул эки феминисттик багыттын айырмачылыгы марксисттик феминисттер коомдогу класстык теңсиздиктин социалдык иерархиянын негизги жана баштапкы формасы деп эсептешкен. Ал эми социалисттик феминисттер класс менен гендерди өз-өзүнчө иерархия түзгөн автономдуу система катары карашкан. Марксисттик агым аялдардын эркектерге каржылык жактан көз каранды кылган жана коомчулукта теңсиздикти жараткан капиталисттик системага көңүл бурууга басым жасайт. Демек, бул гендердик теңсиздик жок болуш үчүн капитализм жана катмардык бөлүнүү жоюлушу керек дегенди билдирет. Марксисттик феминизм көтөрүп чыккан үй кожойкелерине эмгек акы маселеси коомчулукта чоң талаштарды жараткан. Анда аялдардын үй жумуштарын өндүрүштөгү эмгек катары баалоо, ал эми аялдарды үй жумуштарында ашыкча нарк өндүрүүчү класс катары кароо мүмкүндүгү каралган. Капитализмдеги үй жумуштарынын маргиналдуулугу коомдогу аялдардын маргиналдуулугуна, коомчулуктан четтөө, коомдогу ордун таба албоого алып келет. Бул акыбалдан чыгуу жолдорунун бири аялдарга үй жумуштары үчүн акы төлөө. Үй жумуштары аялга басым жасоонун негизги ыкмасы катары чишмеленгендиктен аял жок дегенде ал үчүн айлык алышы керек. Үй тиричилиги үчүн мамлекеттен айлык алган аял экономикалык жактан күйөөсүнө көз каранды болбойт. Үй кожойкелерине эмгек акы күрөшүнүн урааны аял менен эркектин үй бүлөлүк мамилеси, өндүрүштүк мамилелер сыяктуу эле социалдык мааниге ээ деген феминисттик көз карашты чагылдырган. Марксисттик жана социалисттик феминизм белгилегендей, бардык аялдар эне болуу жөндөмү жана сексуалдуулугу жактан окшош тажрыйбага ээ. Аялдардын мойнуна үй жумуштары жүктөлгөндүктөн эркектерге караганда эркиндиги аз болот. Аялдардын иш убактысы эркектерге салыштырмалуу узагыраак болсо да, алардан аз акча алышат. Чечим кабыл алууда да аялдар көп катыша алышпайт. Аялдардын эркин болушу үчүн экономикалык шарттарды гана өзгөртүү жетишсиз. Кайта өндүрүү чөйрөсүн кайрадан жаңылап түзүү керек. Марксисттик жана социалисттик феминизмдин жетишкендиги аялдар азыр төрөт, бойдон алдыруу, балдарды тарбиялоо сыяктуу иш-аракеттерин өздөрү көзөмөлдөй алышат. Ал эми кээ бир өлкөлөрдө баланы чоңойтуу үчүн жынысына карабай, эркектерге да, аялдарга да декреттик өргүлгө чыгуу укугу берилген. Бул жагынан алып караганда теңчилик аялдар үчүн гана эмес, эркектер үчүн да кеңири кулач жаюуда. Мындай принцип эркектер да бала кароо боюнча өргүлгө чыга ала турган Скандинавия өлкөлөрүндө кеңири тараган.